көк асман, таза аба, сонун айтор мага абдан жагып атат. Биз Чүйөрөнүнүн интернациональный айылындабыз. Бул жерде Арсланбек Даткаев биздин Мурас коммерциялык эмес кооперативи аркылуу 17 сотуктан турган үй алган. Азыр ошол үй менен сиздерди тааныштырабыз. Ассаламу алейкум, кандайсың? Ассаламсызбы, Илимбек ака, кандайсыз? Жакшыбыз, жакшы. Мына келип калдык. Таанышып алыңыздар, Арлен биздин компанияда менеджер болуп иштейт. Саламатсыздарбы? Кандай келип алсыздар? Жакшы, жакшы. Жакшы келиңиздерби? Бул үй өзүңдүн ата энең алып бердиң, Ооба, өзүмдүн ата энеме программага туруп, 25%-ын төгүп, 2 айдын ичинде күтүү мөөнөтү менен ушул үйдү алдык. Ошо эми бисмилла деп ремонт жасап акырындан кирип атабыз. Мурас кооперативине да аябай чоң ыраазыбыз. Чоң рахмат Мурас кооперативинин жамаатына. Ошо кириңиздер эми. Үйдүн ичи өзүңүздөр көрүп тургандай, азыр кичине жерлери калды. Кичине жерлерин жасап койсок, анан кийин дайым буюрса көчүп киребиз. Биякта мен апакем үй боюнча, үйдүн немелери боюнча бардыгын апамдан сурасаңыздар болот, бардыгын толук маалымат берет. Чоң рахмат. Саламатсызбы? Кош келипсиңер биздин үйгө. Чоң рахмат. Атыңыз? Нургүл. Үй кут болсун, тамыңыздар кут болсун. Болсун. Аябай сүйүнүп турган убабыз биздин. Толкунданып аябай ушундай үйлүү болгонубузга ушу Мурас компаниясына аябай ыраазычылыгыбызды билдиргибиз келет. Ушундай үйлүү болуп, аябай кубанып, сүйүнүп турган кезибиз азыр. Үй тууралуу маалымат бере өтсөңүз, үйүңүз канча бөлмөлүү? Бул залда турат экенбиз азыр, Бул ошо чоң залы. Үй негизи өзү 6 комнатадан турат. Бул үйдү биз аябай жактырып, ушу кирип келгенде ушу залы аябай бизге жакты да. Чоң экен залчы. Анан кыргыздарды билесиңер да, конокту көп тособуз. Ошого карап ушу залды жактырып, анан ушу комнаталар дагы көп экен. Кудай буюрса неберелер болот дегендей, ошонусуна карап тамды кызыгып алдык. Бул жак кухня экен. Кухнясы. Кухня да кенен экен. Ооба, кенен кухня дагы жарык. Төргө спальный. Бул спальный. Спальный комнатабыз бул. Бул жакта кенен баары кенен салынып тур да, үйдүн ичи. Ошо кенен экен да, ошо кененине да карадык да. Кенен депчи. Ата көп жылдан бери биз квартирада жүрүп, мына бизге бул алганга кенен болуп аябай кубанып атабыз да. Буга чейин ижарада, Биз буга чейин квартирада жашап жүргөнбүз. Анан квартираны билесиңер да, однокомнатный ушундай квартираларда жашачубуз. Анан бул үй биз аябай эле кызыгып, ошо аябай чоң болуп, биз батып аябай кызыгып атабыз да. Бир бөлмөдө эми ар бириңиздердин өзүңүздөрдүн бөлмөңүздөр болот экен да. Буюрса ооба. Кызым менен уулдарым бар. Алар келгенде эле ошо ар бир комнаталарын менчиктеп ашты да. Бул менин комнатам болот, бул менин комнатам болот деп, жана Кудай буюрса ошондой кылабыз деген ойдобуз. Эң чоң уулуңуз канча жашта? Эң чоң уулум деген 25 жашта. Арлен, Жок, Султан деген. Андан кийин Арлен. Үй бүлөлүү болду, Султан? Жок, азыр үй бүлөлүү болду экен. Кудай буюрса үйлүү болдук, андан кийин эми балдарымды үйлөнтөм деген той болот. Демек тойго даярдык толук даярсыздар. Буюрса. Зал дагы даяр экен. Зал дагы даяр, буюрса. Ассаламу алейкум, саламатсыздарбы? Арсланбек агай, жана башында айтып өткөнбүз, биздин компаниядан үй алды деп, таанышып Арлендин атасы, кожоюну, үйдүн кожоюну кут болсун дейбиз. Эми сериал көрүп аткан экенсиз. Султан Сулейман. Абдан жакшы. Бул бөлмө ошондо конок бөлмөсү деп коебузбу? Биякта ошо спальный. Бул жак спальный, балдар жатат. Детский деп коелду атасы, ошо детский кылып коелдупчу. Ошол жак менен. Бул печка иштейби? Бул жерде контрамарка деп койчу эле, Көмүр жакса бардык үй жылый. Болгон 4 жыл, 3 жыл татта бул. Мындай бул нерсе ушул жылыткычты же болбосо печка деп коебузбу, же көмүр жагып жылыткан ушундай контрамарка деп коет. Ушул нерсени көп жылдан бери көрө элек экен, мынакей. Азыр көрүп атам. Көп үйлөрдө ошо сакталып калыптыр да, ушулчу. Бизге дагы ошо жагып атат. Эми баягы свет болбогон
болбой калган убакта көмүр жагып жылытып алсак болот экен да. Ушуну ушул эле калтыралып Жагып турабыз. көрдүңүздөрбү? Жок, азырынча жаккан жок, бирок мурунку ээлери жагып иштетип коюшуп жылып отуруштур үйдө. Жакшы. Үй жылуу экен негизи эле. Жылуу экен. Азыркы учурда мындай эле жылыткыч менен жылытып атасыздар. Жок, азыркы паровой отопление менен жылыйт. Эшиктен жагасыздар. Кире бериштен жагабыз. Топкасы бар, ошол жерден жагабыз. Абдан жакшы. Үйдү алганыңыздарга канча болду? Үйдө алганыбызга 2 ай болот буюрса. Кантип таап калдыңыздар? Деги эле дароо эле табылдыбы? Оорчулук жараткан жокпу үйүңүздө? Бул үйдү негизи бул Арлен балам аркылуу болуп калды. Анткени бул Мурас компаниясына иштеп калып, бизге ушундай Мурас компаниясынан ушундай 10 жылга ипотека менен там алса болот экен деп анан кийин сунуш кылды. Биз ага чейин башка ипотекаларга да барып там издеп, жана гос ипотекаларга дагы документ тапшырып атканбыз ага чейинчи. Анан алардын баягы документти аябай көп топтоп, көп жерден справка сурагандыктан бизге ал жери көп жака берген жок. Анан ушу Арленин айткан компаниясына, ушу Мураска барып жолдошум сүйлөшүп, андан кийин ошол аркылуу ушул тамга ээ боло туруп калып атабыз. Бизден көп документ сурашкан жокпу? Оңой эле болдубу? Аябай жеңил болду. Эч кандай документ суралган жок. Болгону ошо паспорт эле болду окшойт. Башка эч кандай деле документ кеткен жок окшойт. Ошо жеңил болду да, кыскасы аябай жеңил болду. Алганы жагы да аябай жеңил болду. Баягы күтүм мөөнөтү бар деген, бул күтүм мөөнөтүндө 6 айга чейин күтөт дегенди, бирок бул Мурас компаниясы ага жеткизбей эле эрте алып берди. Ага дагы ошо ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ошол менен уулумдун аркасында ушу Мурас компаниясынан алып калдык. Буюрса азыр өзүңүздөр айттыңыздар, мына оңдоп түзөө ремонт болот тур ичинде. Качан буюрса эми мына жаз келип калды. Жаз айы менен буюрса айдын жаңырышы менен кирели деп турсаңыздар келек буламайынча. Кудай буюрса ошо марттын 15-инде кирели деп турабыз. Марттын 15-инде кирип, анан ошо ремонт анча ремонт бар экен, ошону бүтүрүп алып анан кийин Кудай буюрса ушул 15-инде киребиз. Кудай буюрса. Буга чейин квартира турдук деп айтып атасыз. Каякта элесиз? Ошол эле Кант шаарындабы, ушул эле айылдабы? Буга чейин шаарда квартираларда жашадык, дачаларда квартирада жашадык. Бул жерге келип алып да там ала албай, бул жерде да квартирада жашадык. Анан ушул үйгө келдик. Этегинде ушул үйдү таап квартираларды төлөп жүрдүк. Сиз ойлогондой болдубу? Кудайга шүгүр, биз ойлогондой эле болду. Эң негизгиси бул Мурас компаниясынын пайызы жогу төлөгөнү жакшы экен да. Эми бир эмес ошол жакшы экен. Анан бул жолдошум айткандай, биз срок ожиданиясын аябай эле эметкенбиз, анан эрте тийип калды да. Ошо негизгиси пайызы жогу жакшы экен. Ошол жагы эң негизгиси ошо да. Банктарга барып көрдүк, пайызы өйдө болуп кетет экен да. Бияктыкы ошо пайызы жок алганыбыз. Ошол эң утуш ошол болду да. Кийинки планыңыздар кандай болуп атат? Эми мына уулуңузду үйлөйм деп атасыз. Бул күзгө даярдык көрүп аткан болушуңуздар керек. Буюрса ошо үйлүү болуп алып, ошо сүйүнүп, ошо үйгө да бата алсак деп турабыз, Кудай буюрса. Анын аркасынан эле ошо уулдарым турат, экөө тең. Ошо эки уулумду Кудай буюрса күзүндө үйлөйүн деп турабыз, уулусун. Ошо Кудай буюрса ушул үйдөн той эле болот го деген аябай үмүттөнүп турабыз. Ушу той эле болуп турсун ушул үйдөн депчи. Аябай сүйүнүп, кубанып отурабыз. Ар бирөөнүн эңсегени үй экен, өзүм үйүмдө бутум сунуп кененче атсам, ушул үйүмдө балдарым чуркап ойносо деп кыялданат экен. Квартирада жашап жүргөндө өзүңүздөрдүн үйлүү болсом деген бир аруу тилектериңиздер чоң болуш керек эле. Ошол жеткендеги кубанычыңыздар кандай болду экен? Бул мен аны такыр сөз менен айта албайм, такыр башкача болду да. Уулум келип эле телефондон чалды, ошол убакта мен идиш жууп отургам. Анан кийин жолдошум Бишкекте болчу. Анан кийин ушундай эртең үйлүү болобуз, Кудай буюрса эртең оформлениясы болот дегенде эле мен баягы ишигам чыдап койду, жолдошума чалып алып элечи. Бол кел деген сөздү башка айта албай калдым да. Бул чочуп эле. Бул дагы эмне кылаар билбейм. Мен дагы ошо аябай сүйүнгөнмөн. Баягы көп сөз айта албай эле тиги бол кел дегенге гана жетиштирдим да, анан кийин көптөн кийин анан сүйүнчү да айтпаймынбы деп атам да. Үйлүү болуп атабыз депчи. Мен аябай ошо тиги үйлүү болгонум аябай айта албайм да, аябай мындай башкача болдум да, мага башкача сезим болду да. Кыскасычы. Сизде кандай болду кожоюн катары? Билбейм, мен баягы эркектик кылып неметтим окшойт көп.
баягы билгизген жокмун дегендейчи. ичиңизден сүйүнүп атасыз. Ичимен ичимен эле эркектик ошо да эми ичиңен неметесиң да, кайгырсаң деле, кубансаң деле ичиңен неметесиң да. Ошол биз деле кубанычыбыз койнубузга батпай, Кудайга шүгүр. Эң негизгиси айтарым, ушу жана акчасын чогултуп үйгө жетпей аткандарга бир жакшы неме да. Ушул компанияга келип, ошо акчаларын төгүп анан ошого жетип алса деген ойда. Көп эле азыр эми акчасы жетпей ала албай жүрүшөт да. Ошолордун баары ушу келип, силер менен ушу договор түзүп анан алып алса деген ойда. Сиз ойлогондой эле үй болду, анткени короосу кенен экен, сарайы да бар экен, Кудайга шүгүр эми ошондой негизи менин жеке оюм ошол болчу да. Кичине короо сарайы болсо, немеси кенен болсо, ошол жерге кичине мал сал кармап дегендей, ушу бала чакаларга кичине таза аба, мындай таза эт сүт дегендейчи. Ошондой эле өткөнсүң да. Мындай башканы эле ойлоп өткөнсүң. Болду эми ушу бала чакага кичине таза сүт, таза эт болсо жедирип дегендей баягы. Ушу үй бүлөнү ойлойт экенсиң да эми. Улам жаш өткөн сайын үй бүлөнү ойлоп калат турбайсың. Ошол эми Кудайга шүгүр азыр мына участогы кенен 17 сотый. Ойлогондогу өзүбүздүн ойбуздай үйгө жеттик да кыскасы. Мындай айтканда. Эми Мурас компаниясына чоң ыраазычылык. Аябай эле мындай айтканда аябай эле жеңил экен да. Юридический жагынан дагы неме эткенде аябай жеңил экен. Биз мындай айтканда мен өзүм эч жака чуркаган жокмун. Бүт Мурастын юристтери бүт өзүбүздүр да. Өстөрүбүздүр. Ошондо мен кол коюп бергенден башка эчтеке эме кылган жокмун. Жакшы. Ошон үчүн айтып атам да, жанагы үй ала албай кыйналып жүргөндөргө кеңешим депчи. Көптөр азыр ушинтип эле жетпей жүрөт да. Биягын чогултса биягына жетпейт. Ошолор келип мындай силер менен келишим түзүп, ушинтип үйгө жетип алса болот деген да. Буюрса. Малжан карма эми дароо эле буюрса өзүңүз короону колго алып Малжанды да киргизип сарайга тиричиликти баштайт болушубуз керек. Вот эми биздин оюбуз эле ошо да. Короо сарай күтүп, кичине Малжан күтүп дегендей. Ама кудулар айтмакчы бүттү эми өтүк менен Уфайга жоң келинетен болду ошо менен. Өтүк алып бер атат азыртан эле. Үйдөгү кожоюндук кожойкеси үйдүн очогу бар экен, сиз да кубанып аткан болуш керек. Айтпасам, биринчи эле очокту көргөндө дагы сүйүнчүлүп атпайм эчтен баягы үйдү көрүп келгенде эле очок бар экен депчи. Анткени очоктон ошо балдарын курсаган тойгузасың. Очок бар үй, түтүн чыгып турган үй абдан жакшы да. Ошо очогу дагы бар экен, очогуна дагы аябай Кудай буйрса келип алып, нан жабабыз, жарма жасайбыз деген аябай үмүттүү болуп атам. Эми келе калып элечи, Кудай буйрса. Ошол мен дагы ушул Мурас компаниясына ыраазычылыгымды айтам. Жанакы үйгө жетпей жүргөндөрдү квартирага төлөп, ай сайын квартирага төлөп атышпайбы. Ошону деле ушул Мурас компаниясына келип жазылып, контрагын төгүп, жашнакка кылып үй алса болот экен демекчи мен делечи. Ошол мен ыраазымын аябайчы. Буга чейин такыр маалымат жок болчу да. Уулуңуздар киргенден кийин гана билдиңиздер да. Ага чейин такыр мындай Мурас компаниясы бар экенин такыр билген эмеспиз. Биз госипотекаларга барып жүрдүк. Госипотека документтер топтоп да баштаганбыз. Анан ушу уулум ушуга кире калып эле, анан кийин ушу Мурас компаниясын билип, анан жолдошум барып сүйлөшүп, анан ушу үйлүү болдук. Кут болсун, биз дагы кубанычтабыз. Өзүңүздөрдүн оюңуздардагыдай үйгө туш болгонуңуздарга, ушул үйдөн агарып көгөрүп, уул үйлөп, кыз берип, небере жыттап, бактылуу өмүр сүрүшүңүздөрдү каалайбыз. Буюрса жакшы күндөрдөн жолугушалы, тойлордон жолугушалы. Кудай буйрса, рахмат силерге дагы болсун баардыгы. Эмки максатыбыз ушу эми машталсакпы деп турабыз. Болбойт. Биздин компаниядан эле. Силердин ушу Мурастан ушу машталсакпы деп турабыз. Баягы адам бир нерсе менен чектелип калбайт турбайбы? Улам уйлап эми ушуну бир аз кичине немесине өтүп анан машталсакпы деп турабыз. Анан силердин компаниядан эле ал жагында да аябай жеңилдиктер бар экен. Кудай буйрса ошонун кийинки тилек максат кылып атабыз. Кудай буйрса силерге да чоң рахмат ушу Мурас компаниясына. Ушундай элдин керегине жарап, элдин мүддөсүнө жеткиргенге аракет кылып жүргөнүңөргө чоң рахмат. Ушинтип өркүнүңөр өзө берсин. Дагы көп элдин батасын алып, көп элдин ой тилегине жетип, максатына жеткирип коюп жүрө бергиле.
Кудайым силерге ден соолук берсин. Ар дайым жүзүңөр жарык болуп ушул кичинекей чакан ишканаңар менен коллективиңер менен аман эсен болууга эң негизгиси чоң ыраазычылык.